бардык ушунун ичинен башкарасың да. Ошол эле. Алманбет Ураимов Оштогу жалгыз Tesla унаасын айдайт. Ал иштеген жеке компания атайын экологияга зыяны жок электр кубаты аркылуу иштеген кызматтык унаа сатып алышкан. Учурда Кыргызстанда электромобилдерди кубаттоочу станциялар жок болгондугуна байланыштуу үйүнөн эле кубаттайт жана ал 400 км жүрүүгө чейин жетет. Өзүңүздөр байкаган болсоңуздар, бул компаниянын машинасы, Аманат Сити курулуш компаниясыныкы. Биз негизги курулуш тармагында экоматериалдарды, экологиялык таза материалдарды колдонууга жана прогрессивдүү жаңы технологияларды иштеткенге аракеттенебиз. Анан ошонун өзүнчө бир символу катары Tesla машинасын алып келдик, өзүбүзгө служебный машина катары. Себеби бул машина экологияга зыяндуулугу аз. Анан кийин өзүбүздүн шаарыбыздын экологиясын сакташ үчүн, зыян келтирбеш үчүн жана аябай актуалдуу болуп атат. Үнөмдүүлүгү жагынан биздин шаардын тургундарын жана жалпы эле өлкөбүздүн элин ушул жака өтүүгө чакырып, жана ошону менен бирге негизги максаты биздин компаниянын символу катары алып келгенбиз. Зарядтоо жактары кандай болот атат? Эмнеси ыңгайлуу, эмнеси ыңгайсыз болуп атат ошол? Зарядтоо жагынан эми азыр бизде шаарда инфраструктура жооп бербейт, эми бугачы зарядтоо түйүндөрү жок, кубат алдыруучу түйүндөр жок. Муну биз жеке үйлөрдү эле кубаттап атабыз. Анан жөнөкөй эле обычный эле печка сайган эмеден деле кубаттаса болот, бирок бир аз убакыты узагыраак болот, бир 7-8 саатта болот. Бирок бир кубаттуулугун толтуруп алсаңыз 400 км чейин жетет. Бул 3 күн, 4 күн жүрсөңүз болот да шаардын ичинде. Ушул эле машинада эгерде бензин менен жүргөндө канча чыгым болмок? Азыр мындайда канча чыгым болот ошондо? Чыгымдарын толук эсептеп чыкпадык, бирок азыр мындай бензиндин баасын эске алганда бир 10-15 эсе арзан болот, үнөмдүү болот деп болжол менен айтса болот да. Бирок ошол зарядка дагы токту көбүрөөк талап кылбайбы ошол? Биз да башында ушинтип ойлонгонбуз, ушундай кооптонуулар болгон. Бирок жанагы 3 фазалыкты деле керектебейт. Жөнөкөй гана 2 фазалык менен деле, 1 фазалык менен деле кубаттап жүрөбүз. Эч кандай мындай проблема болгон жок. Дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Өзгөчөлүгү бул машинага отурганда биринчи эле бул 21-кылымдын машинасы да, жаңы коомдун, жаңы адамдардын машинасы деп эсептесең болот. Мисалы буга отуруп, айдап жүрүп, анан кийин башка жөнөкөй эле бензиновый кыймылдаткычтагы машиналарга отурганда сен өзүңдүн мындай мурунку кылымга түшүп калгандай эле сезимдер болот да. Бул машинанын ичинде мындай адамды өзүн ыңгайлуу сезиш үчүн бардык шарттары каралган десек болот. Рынокто эң көп сатылган машина ушул болуп кетти. 21-жылчы. Абанын сапатын изилдеген дүйнөлүк уюмдун изилдөөсүндө Бишкек шаары булганган шаарлардын алдыңкы ондугунда турат. Шаарды каптаган мындай ыш акыркы жылдары Ош шаарында дагы байкала баштаган. Адистер ыштын көбөйүүсүнүн бир себебин транспорттун көптүгүнө байланыштырып, аны чечүүнүн бирден бир жолу катары электромобилдердин санын көбөйтүү керектигин айтып келишет.
Учурда айдоочулар электромобилдердин санын көбөйтүү үчүн аларды кубаттоочу станцияларды жана оңдоочу устаканаларды куруу керектигин айтышат. Дал ушул иштерди жөнгө салууда бийликтин жардамы керек. Ал эми сырттан ташып келүүгө кызыктар ишкерлер бар. Кыргызстанда таможня пошлина кошулат 2022-денчи. Биринчи ошону жок кылыш керек эле. Аны Кыргызстан өзү жок кыла албайт экен. Себеби дегенде бул биз таможняның союздабыз да. Ошон үчүн буну Россия, Казакстан, Армения, Белоруссия баары чогулуп чечиш керек экен. Россия кечегериске каршы болуп атат. Бул таможня растаможканы электромобилдерге коебуз деп. Буну менен автоматически электромобилдердин баасы 15%га кымбаттап калат. Ошон үчүн эл электромобиль алганга да кыйынчылык туудуруп калат да. Себеби дегенде эми эле Кыргызстан эми электромобилдерге эми эле бир жыл болду түшүнө баштады эле да. Азыр биринчи ошол болот, экинчиден инфраструктураны куруш керек. Мисалы башка мамлекеттерде инфраструктураны мамлекет өзү инфраструктура деген эмне? Бул зарядный устройстволорду Кыргызстан боюнча жайылтуу. Кыргызстан боюнча ошо зарядный устройстволорду коюп берсе, элдер дагы анча-мынча нерседен коркпой электромобилге өтүүсү жакшы болот эле. Экинчи себеби ошол. Анан үчүнчү себеби бул элге калың катмарга информацияны көп бериш керек. Себебинде электромобилге өтсөк биринчиден эми азыр биринчиден экологияны сактап калабыз, өзүбүздүн Кыргызстандагы экологияны. Экинчиден экономия. Мисалы үчүн 100 километрге азыр эсеп боюнча бир 10 сомдон 15 сомго чейинки расход кетет. 100 километр электромобиль минсең 100 километрге 10 сомдон 15 сомго чейин эле расход кетет. Сен неме белкиде бензин менен жүргөн машиналарды минсең 100 километрине ошондо бир 100 сомдон ашыгыраак 100 сомдон расход кетет да. Бишкектеги ышты жоюу максатта мэрия муниципалдык эко-такси кызматын түзүү, шаардык транспортту электрлештирүү долбоорунун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын эсебинен 200 дана электр автобустарын жана электр унааларын алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаган. Бул боюнча президент бекиткен өнүктүрүүнүн улуттук программасында камтылган. Анда 5 жыл ичинде мамлекеттик кызматтык унааларды электромобилге өткөрүү иш планы бар. Өлкөдө 2019 жылы 24 гана электромобиль болсо, алар салыктан бошотулган 1 жылда 200гө жеткен. Ушундай темп менен 2030 жылы электромобилдердин саны 10 миңге жетет деген божомол бар. Электромобилдер шаар ичинде айдоого абдан ыңгайлуу. Биринчиден экологиялык жактан таза жана күйүүчү майга болгон чыгымды үнөмдөйт. Мисалы автоунааны 100 чакырымга айдап баруу үчүн 500-700 сом каражат жумшалат. Ал эми электромобиль менен ушул эле аралыкка 10-11 сом коротулат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.